COVID-19 сактануу максатында обсервация талаптарына баш ийбегендер мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бул тууралуу 18 майда онлайн брифингде Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов билдирди. Бүгүнкү күндө алар боюнча саламаттык сактоо министрлиги түшүндүү иштерин азыркы маалда жүргүзүп атат. Ошол жерде кайтарган ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин күчү да жетет. Тиешелүү мыйзамды ускан, тартипти ускан жарандарга тиешелүү мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Орус-казак чегарасында бир айдан ашуун кармалып отурган 541 кыргызстандыкты өкмөт казак тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 7 майда алып келген. 17 майда алардын байкоого алынган тобу обсервацияда чуу чыгарган видео интернетке тараган. Атын атагысы келбеген бир жаран нааразылыктын себебин ал жерде анализи таза адамдар кармалып жатканы менен түшүндүргөн. Саламаттык сактоо министрлиги алардын анализдери тыкыр текшерилмейинче обсервацияда болуулары шарт экенин билдирди. Буга чейин Солилецктен келгендердин 98-нен коронавирус чыккан. Ооганстанда президент Ашраф Гани менен анын башкы саясий атаандашы аткаруу бийлигинин мурдагы башчысы Абдулла Абдулла өз ара бийлик бөлүшүүнү макулдашты. Жекшембиде тараптар кол койгон документке ылайык бийликтеги тең салмактуулук дээрлик соңку шайлоого чейинки абалга келди. Эки саясатчы ушул жылдын март айында президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан бери эле тирешип жаткан. Анда Гани жеңүүчү деп табылган, бирок Абдулла добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Алар жараша өз-өзүнчө инаугурация өткөрүп, ар кимиси өзүн президент деп жарыялашкан. Бийлик бөлүштүрүү тууралуу өз ара макулдашууга ылайык Ашраф Гани президент бойдон калат. Ал эми Абдулла Абдулла улуттук элдешүүнүн жогорку кеңешин жетектейт. Ооган өкмөтүнө президент канча мүчө сунуштаса, Абдулла дагы ошончо сандагы киши көрсөтө алат. Ошондой эле Талибан кыймылы менен сүйлөшүү башталса, ага өкмөттүн атынан Абдулла катышат. Эки саясатчы өз ара мунасат тапкандан кийин Гани бул күндү тарыхый күн катары сыпаттады. Оогандыктар улуттук кызыкчылыкты көздөп, ал тууралуу жалпылап ойлой аларын көрсөттү. Биз эл аралык досторубуздун ортомчулугу жок эле акылдуу чечим кабыл аларыбызды далилдедик. Мен улуттук элдешүү жана тынчтык маселелери боюнча жогорку кеңештин башчысы Абдулла мырзага анын улуттук кызыкчылыкты көздөп, ага өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылганы үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Абдулла Абдулла Твиттердеги баракчасына макулдашууну тынчтыкка карай жол чабуу, өлкөнү башкарууну жакшыртуу жана адам укугун коргоо катары сыпаттады. Ал бул чечимди кабыл алуу оңой олтоң болбогонун белгиледи. Азыркы жагдайды эске алганда жана таптакыр эки башка көз караштан улам саясий макулдашууга келүү жеңил болгон жок. Бирок Кудайдын жардамы менен өлкөнүн бакубаттуулугу үчүн чоң кадам жасалды. Анткени туруксуздук Ооганстандын кызыкчылыгына каршы келет. Ооганстандагы саясий тиреш Вашингтондун дагы кыжырын келтирген. Март айында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео күтүүсүз Кабулга келип кеткен. Анда Гани менен Абдулланы мунасага келтирүүгө аракет кылган. Бирок тараптар тил табыша албаганы үчүн Помпео Вашингтон Кабулга $1 миллиард жардамды кемитерин билдирген. Жекшембиде Майк Помпео Твиттердеги баракчасына Гани менен Абдулланын мунасага келгенин кубаттаганын жазды. Эми Вашингтон Кабулга жардамын мурдагы калыбына келтирбеси азырынча белгисиз. Гани менен Абдулланын өз ара макулдашуусунун алдында Кабулда төрөтканага үрөй учурган кол салуу болгон. Анда 24 адам мерт болгон. Алардын көбү жаңы көз жарган келиндер экени, арасында жаңы төрөлгөн 2 ымыркай бар экени маалымдалган. Чабуулдун айынан 18 наристе энесиз калган. Кол салуу боюнча эч ким жоопкерчилик алган эмес. Ушул жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен Талибан бир канча жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык Кабул камактагы 5000 талепти кое бериши керек эле. Украинада суррогат энеден төрөлгөн 50 ымыркайды чет өлкөдөгү ата-энелери карантиндин айынан алып кете албай жатышат. Тикен зым менен корголгон бийик дубалдын ичинде Венеция отели жайгашкан. Отель жеке менчик төрөтканага таандык. Бул видеону андагы кызматкерлер отелдин ичинен тартышкан. Бир эле бөлмөдө бир эле учурда 46 ымыркайдын ыйлаганы угулат. Айрым бөбөктөрдүн кийимине аттары жазылган. Булардын баарын жергиликтүү суррогат энелер чет өлкөлүк ата-энелер үчүн төрөгөн. Алардын баарын чет өлкөлөрдө өз үй бүлөлөрү күтүп жатышат. Бул суррогат эне төрөгөн балдардын биринин атасы Рафа Айрес. Ал баласын алып кетүү үчүн Испаниядан келип карантинге чейин кеткенге үлгүрбөй калган.
ал азыр ушул эле отелде жашап жатат. Мен бул жака өзүм келдим, анткени аялым жумуштан бошой албайт. Күн сайын аялыма видео коңгуроо кылам. Бир жарым саат сүйлөшөбүз. Азырынча аялым баланы көрүп туруш үчүн менин колумдан ушул гана келет. Бул өтө оор. Мындагы мыркайлардын көбүнүн ата-энеси жанында эмес, бирок медицина кызматкерлери баардык бала көзөмөлдө экенин айтышат. Бизге деле оор. Ошондой болсо дагы балдарды жакшы караганга аракет кылып жатабыз. Биз ата-энелерине балдарын видео аркылуу көрсөтүп турабыз. Балдарын ала албай күтүп жаткандар арасында Италия, Франция, АКШ жана Англиянын жарандары бар. Клиниканын юристи Денис Германдын айтымында айрым балдар мында ата-энесин күтүп жатканына 3 ай болду. Ар бир балада ата-энеси салып жиберген, же сатып бер деп суранган оюнчугу бар. Айрым ата-энелер өз тилдеринде жомокторду айтып, үнүн жиберишет. Үнүн балдарга угузууну суранышат. Юристтин айтымында суррогат энеден төрөлгөн бөбөктөрдү ата-энелерине бере албай отурган мындан башка да клиникалар бар. Бул клиника жакынкы айларда дагы 50 баланын төрөлүшүн күтүп жатат. Бүгүн мында Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисова текшерүү менен келди. Акыйкатчы азыр Украинада карантиндин айынан канча бала ата-энесине жетпей камалып турганы белгисиз экенин айтты. Айрым ата-энелер чартердик каттамдарды күтүп атышат. Учак менен келип, кимдир бирөөнү кайра алып кетиш үчүн Тышкы иштер министрлиги уруксаат бериши керек. Ошондуктан биз алгач уруксаатты жасайбыз. Денисованын айтымында чет өлкөлүк ата-энелер жакын капталарда балдарын алып кете алышат. Андан соң Украинада суррогат энеликтин мыйзамдуулугу боюнча маселе каралат. Суррогат энеликке Украинада расмий тыюу салынган эмес. Бирок бул ишкердикти тескей турган мыйзамда жок. Эми башка окуяларга кыскача токтолсок, Европада коронавирус жуктуруп алгандардын саны азайып баратканы менен Түштүк Америкада күч алды. Бразилияда өпкөнү сезгенткен илдетке чалдыккандардын саны 18 майда 241 миң адамдан ашып, коронавирус эң көп катталган мамлекеттердин 4-сабына чыкты. Кеминде 16 миң адам COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Эпидемия деп башталганда Бразилиянын президенти Jair Bolsonaro бул ооруну кадимки грипп деп мүнөздөгөн. 17 майда өлкөнүн эки чоң калаасында Болсонаронун тарапкерлери үйдө отуруу эрежесине баш ийбей карантинге каршы жүрүшкө чыгышты. 18 майга карата дүйнөдө коронавирусу жуктуруп алган адамдардын саны 4 миллион 718 миңден ашты. Коронавирус эң көп катталган мамлекеттердин алгачкы 3 сабында АКШ, Орусия жана Британия турат. Орусиянын Оренбург облусунда топтолгон өзбекстандыктарды Казакстан аркылуу мекенине алып өтүүгө бир жолку уруксат берилди. Бул тууралуу Күн УС басылмасына Өзбекстандын Татарстан аймагындагы башкы консулу Фариддин Насриев билдирди. Ал бул бир жолку гана уруксат экенин эскертип, Орусиядагы башка мекендештерин жашаган жерлеринде калып турууну өтүндү. Орусия менен Казакстандын чек арасына жакын жайгашкан Маштакова көзөмөл өткөрмө бекетинде жүздөгөн өзбекстандыктар топтолуп калганы өткөн жумада маалым болгон. Алар казак өкмөтүнөн Өзбекстанга өтүүгө жол ачып берүүнү суранып жатышкан. Айрымдары ал жакта 10 күндөн бери турушканын айтышкан. Орусияда 2 миллиондон ашуун өзбек мигранты эмгектенери кабарланып келет. 18 майда Гонконг парламентинде калайман мушташ болду. Демократиялык реформаларды жактаган депутаттар менен өкмөттү колдогон мыйзам чыгаруучулар ортосунда башталган кайым айтышуу жакалашууга чейин жетти. Тараптар талаштуу мыйзамдарды караган комитет жетекчисин шайлоодо бир пикирге келе алышкан эмес. Мушташтан кийин оппозициячыл депутаттар күч менен сыртка чыгарылып, комитет жетекчилигине бенчиндин таламын талашкан адам шайланды. Бир палатадан турган Гонконг парламенти 1843 жылы аймак Британияга карап турган маалда түзүлгөн. Ал 70 орунда турат. Тажикстанда селден жабыркаган Хурасон районунун тургундары нааразылык акциясын уюштурушуп, 17 майда Бохтар Душанбе кан жолун туруп алышты. Жергиликтүүлөр бийликтен алардын көйгөйүнө көңүл буруп, урап калган үйлөрүн кайра калыбына келтирүүгө жардам берүүсүн талап кылышты. 14 майдын кечинде болгон суу ташкын Хурасон районунда бир кишинин өмүрүн алган. Ондон ашуун турак жай толугу менен кыйрап калганын расмий бийлик билдирген. Анткени менен тургундар андан көп үй жабыркаганын, 50дөн ашуун малжандык суу алдында калганын айтышууда. Тажикстан ушул күндөрү коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча Борбор Азияда алдыга чыкты. Расмий маалымат боюнча 18 майга карата коңшу өлкөдө вирус жугузуп алгандардын саны 1,5 миңден ашып, 39 адам көз жумду. Көз карандысыз эксперттер түзгөн тизмеге ылайык каза тапкандардын саны 200дөн ашат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу киноиндустриянын өкүлдөрү дагы баардык долбоорлорун жыйыштырып, үйлөрүнөн чыкпоого аргасыз болушту. Колумбиялык белгилүү режиссер Гарольд Тромпетеро карантинди дагы пайдалуу өткөрүүнү чечип, үйүнөн эле телефондун жардамы менен жуунуучу бөлмө деген аталыштагы тасма тартып баштаган. Биз тасманын сценарийин жазып жатканда Дарвиндин сөздөрүн окуп калдым.
анда эволюция маалында эң күчтүүлөр жана акылдуулар эмес, жагдайга тез көнүп кеткендер аман калганы айтылган экен. Тасмада карантин маалындагы үй бүлө мүчөлөрүнүн ич-ара мамилелери чагылдырылат. Буга чейин 20дан ашуун тасманын режиссеру болгон Гарольд Трампетеро башкы ролго актриса Марсела Карвахальды чакырган. Ал сунушту сүйүүнү менен кабыл алганын айтат, анткени ал дагы сүйүктүү иштен алыстап, үйдө кабатырланып отурган маал эле. Фильм чоң экранга август айында чыгаары күтүлүүдө.